Кутмандуу күнүңүздөр менен бир туугандар, жалпы коноктор көрүп жаткан ар бир көрүүчү, баардыгыңыздарга Кудай Теңирибиздин тынчтыгы болсун. Тынчтык жашап аткан жериңиздерде, мекениңиздерде, үй бүлөңүздөрдө, ошондой эле жүрөгүңүздөрдөн орун алсын. Кудай Теңирибиздин ырайым күндөрүн биз ар жумалыкта ушундай көгүлтүр экранда сүйлөшкөн сайын бөлүшчү элек. Эмне себептен Кудайдын ырайымы адамдардын үстүндө деп. Кудайдын адамдарга берген ар бир секундасы, Кудайдын адамдарга берген ар бир минутасы, сааты бул биз үчүн абдан маанилүү. Жана ошол берилген ар бир убакыт бекеринен берилген жок. Ойноп, жыргап, куунап, шапар тээп, көңүл ачып, ушул сыяктуу нерселерге эмес. Тескерисинче ар бир берилген убакыт Кудайды таанып, анын чындыгын, анын жүзүн издеп билип таап, ошол Кудайдын чындыгы боюнча ыйык, таза, адил жашаганга ушул ар бир убакыт бизге берилүүдө. Эми биз дагы, кымбаттуу достор, ушул убакыт сааттарынан пайдаланып, биз ушул убакытларыбызды насааттоого, башкаларга үлгү насаат айтып, Кудайдын чындыктарын ачып берип, ишенимге келе элек туугандарыбызга, жакындарыбызга жана айлана чөйрөдөгү адамдарга Кудайдын, Ыйса Теңирибиздин чындыгын айтып беришибиз керек. Алар дагы убакыттын баалуу экендигин, маанилүү экендигин, бекеринен берилбептир. Мына ал убакыт бул жака жумшалыш керек экендигин түшүнө алыш үчүн биз дагы Кудай Теңири менен ишене элек адамдардын ортосундагы көпүрө арачы болушубуз керек. Демек, убакыт сааттардын баардыгы мына ушундай туура нерсеге жумшалгандыгы бул абдан туура жана маанилүү. Бүгүн сиздер менен ой жүгүртө турган темабыз Кудай менен соодалашкан пайгамбар деп аталат. Кудай менен соодалашкан пайгамбар. Бүгүнкү күндө адамдар дээрлик баардык адамдар жакшы жашоого умтулушат, жакшы жашоону эңсешет, жакшы кийим кийгенди эңсешет, жакшы үйдө жашоону, жакшы машинени айдоону эңсешет жана ошол нерсеге жетиш үчүн изденишет. Адам үчүн эң жакшы кесип, ошол кесипке жетиш үчүн көптөгөн эмгектерди жумшашат. Канткенде билим алсам болот, ошол билимдин келечеги кандай болот, ошол мен алган билимим, 4 жыл, 5 жыл короткон билимим келечекте мага жакшы өзүм каалаган акчаны, наанды, үй бүлөмдү бага алууга ошол кесибим мага жарага тиеби, кереги тиеби? Ооруп калсам кайсы таблетка, кайсыл дары бат айыктырат, ичим ооруп атат, башым ооруп атат, көзүм ооруп атат. Кайсыл таблетка сапаттуу жана дароо таасирин тийгизет. Ошондой эле кийим алганда кайсыл кийим эң сапаттуу? Секонд-хендтин кийимиби? Же Зенден, H&H, мен ошол көбүнчө кайсы бир учурларда алып калган учурда эсимде экен, кайсыл бренд деп коебузбу, же дүкөн, кийим саткан дүкөндүн аттары, же Заринабы. Албетте баардыгынын чамасы жете бербейт. Деги эле адам өзүнүн жашоосунда бир нерсеге жетүү алды, же жетүүгө чейин ага умтулат, анан изилденет. Ал анализ кылат. Анда адамдын акылында фильтрден өткөрө турган ушундай жайлар бар. Биз ар бирибиз жашообузда тандоо менен өтөбүз. Мен ушуну кылышым керек экен, мага пайда тиеби, анын кереги тиеби деген сыяктуу. Буюм алганда дагы адам өзүнүн жашоосунда кайсы бир нерсеге жетерди, жаларда сөзсүз түрдө өзү менен, өзүнүн ички адамы менен ал соодалашат. Биздин темабыз Кудай менен соодалашкан адам тууралуу кеп болот. Бирок жеке ар бирибиздин жашообузда бир адамдар менен соодалашкандан тышкары сен өзүң менен соодалашасың. Өзүң менен соодалашуу деген сөз, сен акыл калчам менен, туюм менен, муну алып алсам кандай болот? Ушундай болобу? Жок, мындай кылышым керек экен. Азыр 5 сантиметр кыркып койсом, алда бул жагына жетпей калышы мүмкүн. Андыктан мындай кылайын.
жет өлчөп бир кесейин. Демек адам ички өзүнүн туюмунда эмне болот? Эсептешет, соодалашат. Бул жерде жарчек бар экен, бул жерде ойдуң бар экен, бул жерде жар бар экен. Жардан кулап кетпейин. Биз бирөө менен кеңешер алды, адам сөзсүз түрдө өзүнүн ичинен эмне чыгарат? Чечимдер чыгарат, тыянактар чыгарат, ою менен, сезимдер менен, туурабы? Демек, соодалашуу мындай алып караганда адам биринчи өзүнүн ичинен жаралат экен. Ким өзүнүн баласына же кызына базардан чириген банан же паң басып кеткен бузулган кулпуна алып берет? Эч ким. Ошондой эле ким өзүнүн баласына дордойдон же кандайдыр бир кийим саткан дүкөндөн жыртык, жамаачы, ак менен көк аралашып калган ошондой эски-ушку кийимдерди алып берет? Эч ким. Демек, биз өзүбүз жаман болуп туруп деле балдарыбызга, жакындарыбызга керек болсо өзүбүз үчүн жакшы нерселерди алганга биз өзүбүз менен соодалашабыз, ички туюм менен. Демек, бизде бир чындык жатат. Чууле дегенде адам кайсы бир туюм менен, өзүнүн сезими менен Кудай салган ошондой өзгөчө бир адамда сапаттар бар, ички туюм, сезим. Мына ошол менен биз жыйынтык чыгарабыз. Адам баласы өзүнө жакынына, мен жогоруда айттым, эң жакшы нерселерди сунуштайт деп. Кудай адамдарды эң алгач жакшы максат менен жараткан. Ошол Кудай Теңирдин максаты жаратылган өзүнүн пенделери, адамдары Кудай Теңирде даңкташ үчүн, макташ үчүн, даңк алып бериш үчүн, бирок эң негизгиси Кудай Теңир менен адам жеке баарлаша алыш үчүн, мамиле түзүш үчүн, ошол нерсе аркылуу, мамилелешүү аркылуу, баарлашуу аркылуу, туура баарлашуу, мамилелешүү аркылуу Кудай Теңир же адамдар Кудай Теңирди жаратканын мактап, даңктап, ага даңк алып бере алмак. Кудай Теңир мына ошол нерсе аркылуу, өзүнүн жаратылган пенделери аркылуу эмне болмок? Даңкталмак. Дүйнө жүзүндө мындан дээрлик 4000 жыл башта, биздин заманга чейин 2000 жыл, биздин замандан кийин 2000 жыл, 2000 жылдыкты кошкондо 4000 жыл башта Ыбрайым аттуу инсан жашап өткөн. Ыбрайым ал ыйык эмес эле, ал кемчиликсиз эмес эле. Бирок Кудай Теңир келип туруп, Ыбрайымдын өзгөчө жери анда ишеним бар эле. Анда опол тоодой зор ишеним бар эле. Кудай Теңир өзүңдүн элиңден бөлүнүп чыгып, өзүңдүн жериңди таштап, мен көргөзгөн жайга барасың дегенде, кыңк этпестен ошол сөзгө макул болуп, баш ийип, моюн сунуп, Кудай Теңир багыттап көргөзгөн жолго суроосуз ал жөнөп кеткен эле. Анын өзгөчөлүктөрү мына ушунда турат. Кудай Теңирге ал бардык өзүнүн ишеними менен таянып, алдыда эмне болорун билбесе дагы Кудайдын күчүнө таянып, ага таянып, анан багыт алган эле. Мына ошол Ыбрайым тууралуу азын-улак кеп калабыз, анан ошонун айланасында. Анткени темабызга ылайык жападан жалгыз болгон пайгамбар Ыбрайым, жападан жалгыз болгон Кудайдын досу Ыбрайым, жападан жалгыз болгон эң алгач пайгамбарлардын атасы ошол Ыбрайым Кудай Теңир менен соодалашкан жерине назар салабыз. Бул тууралуу алгач Башталыш китеби 18-бөлүм 19-аяттан ылдый карай окуйм. Башталыш китеби 18-бөлүм 19-аяттан ылдый. 18-19 эстегенге дагы абдан ыңгайлуу. Анткени мен аны өз уулдарына жана өзүнүн кийинки укум тукумуна чындык жана адилеттүүлүк менен жашоону, Теңирдин жолунда жүрүүнү осуяттасын деп тандап алдым. Теңир Ыбрайымга айтканын орундатат. Анан Теңир мындай деди: Содом менен Амордун күнөөсү абдан оор. Алардан кордук көргөндөрдүн ыйык катуу түшүп көрөйүн. Алардын кылып жаткан иштери мага жеткен ыйчалык бекен же жокпу билейин. Ошентип алар ал жерден бурулуп Содомго кетишти. Ыбрайым болсо дагы эле Теңирдин алдында турду.
Анан Ыбрайым Теңирге жакын келип мындай деди: кантип эле сен адил адамды мыйзамсыз менен бирге жок кыласың? Балким бул шаарда 50 адил адам бардыр. Кантип эле сен ал жердеги 50 адил адам үчүн аларга ырайым кылбай жок кыласың? Мыйзамсызга эмне болсо адилге да ошол болушу үчүн сен адилди мыйзамсыз менен бирге жок кылбайсың. Сен эч качан андай кылбайсың. Бүт жер жүзүнүн соту адилетсиз сот жүргүзмөк беле. Мындан ары дагы азыр окуп баштайбыз. Демек, Ыбрайым пайгамбар менен Кудай Теңир жанаша турат. Бирок биз ага чейин окудук. Кудай Теңир Содом менен Амор деген шаар бар эле. Ал шаар болсо өзүнүн бүткүл жасаган иштеринин ыпыластыгы менен, жийиркеничтүүлүгү менен ушунчалык Кудайдан жөө тескери качкандыгы менен таанымал болгон шаар болчу. Шаар чоң болчу. Анда миллион болбосо дагы миңдеген, 100 миңдеген адамдар жашачу. Чоңдор, карылар, картаңдар, жаштар, көптөгөн адамдын түркүмдөрү. Анан ошол Содом жана Аморго Кудай Теңир өзүнүн назарын салыш үчүн ал биз жазып жатабыз, окуп жатабыз жазылган текстте. Түшүп көрөйүн. Алардын кылып жаткан иштерине маани берейин. Анткени алар жетим жесирлерди, бей бечараларды өзүнүн алсыз болгон элдерге кол салып, же элдерди, же келгиндерди кордоп, уруп сабап, ушунчалык алар жаман иштерди жасап жаткан болчу. Анан кордолгондордун, саба алгандардын ошондой ыйы Кудайга чейин жеткен экен. Ошондо Кудай Теңир ал түшүп көрөйүн, анализ кылып көрөйүн, изилдеп көрөйүн, чындап эле ошондойбу деп. Бирок бул жерде мындай суроо туулат да, Кудай Теңир асманда жашоочу адамдын оюн билүүчү. Кудай Теңирден эч нерсени жаап жашырууга мүмкүн эмес. Ошол Кудай эмне ишене алган жокпу? Ошол Кудай болсо эмне жерге түшүп көрүш үчүн түштү? Ал асмандан көрүп деле билсе болот го деген суроо жаралат. Эмне Кудайга сөзсүз түрдө адамдарды билиш үчүн жерге ылдыйга түшүш керекпи? Албетте андай эмес. Кудай Теңир адамдардын тили менен сүйлөйт кеде. Бирок адамдардын тили менен сүйлөсө эле Кудай Теңир адам дегенден биз алыс болушубуз керек. Анткени Кудай адамдарга түшүнүктүү болуш үчүн адамдардын акыл оюна жетик, алар түшүнө алгандай мисалдар менен же тил менен бизге сүйлөп жатат. Же ал ошондой өзүнүн жеткире турган оюн ошондой жолдор менен түшүндүргөнгө аракет кылат. Демек, Кудай Теңир кээде мына ушундай прием деп коебузбу, ушундай жолдорду колдонот, адамдын тили менен адамга түшүнүктүү болуш үчүн ошондой абалга түшөт. Бирок эч качан биз Кудайды адамдын сапаттары менен же адамдык сапаттарды Кудайга жанаштырып, адам дагы Кудайдай, Кудай дагы адамдай дегенден алыс болушубуз керек. Ошентип биз байкап жатабыз, Кудай Теңир изилдеп карап көрдү. Содомдун ар бир жана Амордун жасаган иштерин маани берди, дыкат анализ кылды. Анан бир чечимге келди. Ошол шаарды жок кылыш керек экендигине ал өзүнүн мөөрүн коюп атат. Бирок ушул жерде Ыбрайым Кудайдын досу, Кудайдын пайгамбары, еврей калкынын түпкү атасы, эң алгачкы патриарх, ал сүйлөшүп жатат. Биз текстте байкагандай, мына маани берели. 24-аят, 18-24. Балким бул шаарда 50 адил адам бардыр. Сен кантип эле, эгерде ошол жерде адил адамдар болсо, адил адамдар менен кошуп, тетиги жийиркеничтүү иштерге малынып калган адамдар жазалайсың. Кудай Теңир, сен эбегейси так, адилет сотсуң. Ошондой сотко белкиндей адилетсиз сот өкүмүн чыгарып коюуга болобу? Кудай Теңир, сен андай эмессиң. Адил адамдарга сөзсүз сен көңүл бөлүшүң керек деп
мына эң алгачкы соодалашуусун баштады. Мани берели, соодалашуу Ыбырайым үчүн пайда алып келиш үчүн эмес, эл үчүн, жер үчүн, ошол адамдардын жаны үчүн Ыбырайым күйүп атат. Мына андан кийин 27 аят. Тагыраагы 26-дан баштап окуп берейин. Ошондо Теңир мындай деди, Ыбырайымга карата жооп берип атат: эгерде мен Содом шаарынан 50 адил адам тапсам, анда мен алар үчүн ал жерге ырайым кылам. Мейли миллион калк жашасын, бирок миллиондун арасында 50 адил адам жашаса болсо, чындап эле мен анда ошол шаарга 50 адил адам үчүн калган миллионуна ырайым жасайм. 27 аят. Ыбырайым: мен топурак жана күл болсом да эгедериме сүйлөгөнгө батындым. Мунул жерде да бир жакшы маанилүү сабак жатат. Качан Кудайдын алдында келип мен сүйлөгөн кезде, ага кайрылган кезде урмат менен келишим керек. Кудай, сен кайдасың? Сен болбогон неме турбайсыңбы? Сен болсо күнөөсүз бейгүнөлөрдү өлтүрүп коюп атасың деген катуу сөздөрдөн өтө абайлашыбыз керек. Ыбырайым Кудайдын досу деп аталса дагы, ишенимдүү, Кудайдын сүйүктүүсү деп табылса дагы, Ыбырайым эч качан Кудайдын үстүнөн сүйлөгөн эмес. Ал караңыздарчы, мен топурак жана гүл болсом да, мен Кудайдын алдында бир арзыбаган эч нерсе болсом дагы, ошол бир бүтүм топурак сага сүйлөгөнгө батынды дейт. Анан мындай дейт. 28 аят. Эгерде 50 адилге 5 жетпей калса, жетпеген 5 адам үчүн сен бүтүндөй шаарды кыйратасың деп сурады. Теңир ага, эгерде андан 45ти тапсам кыйратпайм деп жооп берди. Анан мен азыр сөзүбүздү бир аз кыскартыш үчүн 31 аятты окуп берейин. Ыбырайым дагы: мен эгедериме сүйлөгөнгө батындым. Мүмкүн ал жерден 20 табылар деди. Теңир ага 23-үн да андай кылбайм деди. Ошондо Ыбырайым Теңирге: мен дагы бир жолу айтсам эгедерим каарданбаса экен, мүмкүн ал жерден 10 табылар деди. Теңир ага 13-үн да жок кылбайм деди. Мына Ыбырайым баалашып отуруп, соодалашып отуруп, бая соодалашып, баалашып дегендер болобу? Мен андай учурларга көп өзүм туш болгонмун. Соодалашканда мал алып, мал базарда, мал базарда мал алып, мал сатып атканыңда абдан кызыктуу окуялар болот да. Ортодо бир соодалашканга өткөрүп жибергенге, ал жерде дагы бирөө болот, аны далдалчы деп коет. Мисал үчүн бир музоо алып келип сатайын десең, музоонун баасын 50 000 деп кармап турасың. Анан кызыккан кардар келип туруп 45ке бер деди. Сен болсо жок 50 000 деп турасың, анан бир далдалчы келет дагы, сенге сага дагы жок, буга дагы жок, 47 000 деп туруп, анан колуңарды чабат. Ошондо далдалчыга да 500 сом берип коесуң, жакшы соода кылып бергендиги үчүн ал же бул берет дегендей. Демек, соодалашуу ишин биз дүкөндөн керек болсо күн сайын биз билебиз. Же кээде баалабай алабыз. Көбүрөөк же кымбатыраак нерсе алганда 500 сом, 200 сом түшпөйсүң беми? Бай болгур деген сыяктуу. Бирок бул жерде Кудай Теңир менен Ыбырайым пайгамбардын ортосундагы баалашуу, адам жок болуп кетпеш керек. Адамдын жаны маанилүү экендигин деген сыяктуу, адам аман калыш керек экендигин, Кудай жазаланат деп жатат. Ыбырайым болсо жок, кое тур Теңирим. Балким ошондой көп сандаган элдин арасында сенден корккон инсандар бар, адил адамдар бар. Адилдер үчүн өкүмүң менен, адилдер үчүн өкүмүң, анан адилетсиздер үчүн өкүмүң бирдей болуп калабы? Экөөнү тең сен бирге жок кылып коесуңбу? Кудай Теңир ал ойлонбой иш кылган инсан эмес. Кудай Теңир адамды аман алып калыш үчүн, адамдын жаны тирүү калыш үчүн көрсө адегенди ал издейт экен.
Bunun кандай жакшы жагы бар? Кантип мен буну сактап калсам болот? Анан бизге де таң калбашыбыз керек да. Кудай Теңир ошолорду ошого карабастан жок кылып койду. Жок. Эгерде Кудай Теңир Содом менен Аморду жок кылбаганда, алар укумдан тукумга ыпылас иштерди жасай берип, анысы күнөө тууйт деген библиялык түшүнүк бар ыйык жазуудагы. Өрчүп отуруп, алардын жасаган иштери башка элдерге да жайылып, как гангрена же вирус, ушул сыяктуу рак сыяктуу оору сыяктуу, ошол оорулар сыяктуу таркап, бүт эл жүзүн ырбатып жибермек. Кудай Теңирде бир гана жол калды. Аны кыркып жок кылыш керек. Биз жогоруда дагы мен бир нече насааттарды айтканмын. Эгерде бир адамдын буту ошондой айыктырууга мүмкүн эмес оору болсо, ал жерди кыркып салмайын, врачтардын башка айласы жок. Кыркпаса, кеспесе, анда ал оору жогорулап отуруп башка организм, органдарга тиет дагы, алар жабыркатат, анан адам өлөт. Ыйык жазууда дагы бир мисал, ыйык жазуудан. Бир инсан болгон, ал Невуходоносор деп аталат. Буну тарыхый илимпоздордагы, тарыхчылардагы бир добуштан ал тарыхый инсан болгон дейт. Жана биз тарых китептеринен окуганбыз, Библиядан тышкарыдагы тарых китептеринен. Ошол инсандын небереси болгон Белшатсар деген. Небереси. Белшатсар ушунчалык ыпыластык менен өзүнүн дворецинде же ошондой жанагы жашаган чоң заңгыраган залында ойноп күлүп жатканда, шапар тээп жатканда, ушунчалык бир ырайымсыз, жийиркеничтүү иштер менен алек болуп жаткан кезде асмандан күтүүсүздөн кол чыгып, анан ошол кол дубалга жазат. Дубалдагы жазуулар мене текел упарсин деп жазылган эле. Мене текел упарсин. Мене Кудай Теңир сенин кылып жаткан падышачылыгыңдын бардыгын карап, анализдеп, ага чекит койду. Текел. Сен таразага тартылып өтө жеңил болуп чыктың. Мына ушул жерде таразага тартылып өтө жеңил болуп чыктың дегенде көрсө, Теңир дагы адамды соттоор алды, жазалаар алды. Ал адамдын кылган ишине, жүргөн жүрүм турумуна, тирүү кезинде эмне менен алек болду. Мага даңк алып бердиби? Же өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн жашадыбы? Ошол нерсеге маани берип, ананы жазалайт. Эми кымбаттуу бир туугандар, мына биз ыйык жазуудан 18 бөлүм башталыш, 19 аяттан ылдый карай 31 аятка чейин биз азын оолак кеп кылдык. Бул текст аябагандай кенен жана кызыктуу. Биз көпкө токтолсок болор эле. Биз 3 чындыкты карап, ушул окуяны карап, 3 чындыкты мен айтып берейин. Биринчи, Кудай дайыма өзүнөн корккондорду издейт. Жана алар болгон жерде Кудай ошол жерге ырайым кылат. Демек, биздин арабызда, биздин өлкөбүздө, же биз жашаган дүйнөдө адил адамдардын, Кудайдан корккон адамдардын бар болгондугу бул жакшы экен. Забурда дагы жаңылбасам 11 забур болуш керек. Ошол жерде дагы адилдердин калбай калгандыгы тууралуу дөт өксүп ойлойт да. Анткени качан адилетсиздер бийликке келгенде, адилетсиздер дүйнөнү башкарганда, адилетсиздер өкүм чыгарып, сот чыгарган кезде эл жабыркайт. Дүйнө жок болот. Качан ошондой адамдардын ичинде, ыпылас адамдардын ичинде азын оолак адил болгондору, ошол адамдар алардын жарыгы адилетсиздерге тийип, анан аларды куткарылууга көрсө жетелейт экен. Мен тарыхтан 2-1 инсан тууралуу айтып бергим келип турат. Буну карасаңыздар болот. Бүгүнкү күндө ар бирибиздин колубузда моореке телефон сыяктуу телефон бар, ушул техникалык каражат, интернет деген нерсени ойлоп таап коюшту. Андан
ошол маалыматты тактап мен айтып берем, бир эки мисал, ошол мисалдарды карап тапсаңыздар болот. Телемах деген Кудайдан корккон инсан болгон. Монах деп койсок болот. Бул 4-чү кылым. Биздин замандын 4-чү кылымы. Ошол инсан Телемах Рим өлкөсүндө Кудайга адамдарды алып келиш үчүн көптөгөн насааттарды айтат, үгүттөө насааттарын. Силер Кудайдын жолунда ыйык жашаганга, Кудайдын жолунда түз жүргөнгө аракет кылгыла. Келгиле, куткарылууга келгиле, ыйсага келгиле. Бирок элдер укпайт. Ошол жылдары, ошол доорлордо 3-4-чү кылымдарда Колизей, бүгүнкү күндө Гладиатор деген ошол сыяктуу кинолорду, тасмаларды көрүп калган чыгарбыз. Ошол доорлордо чындап эле гладиаторлор болгон. Ал гладиаторлор бири-бирин аябасыз өлтүрүп, ошол жерлерде түрмөдө камалган адамдарды гладиаторлук аренага короого салып, кыйнашып, же бири-бири менен өлтүрүшүп, бирөөсү жеңсе эркиндикке чыгып, бирок кызыгы элдер ушунчалык ошол нерсеге байланып калган экен. Элдер ошол кан төгүүнү көрүүгө абдан умтулушат күн сайын. Гладиаторлордун жасаган согуштарына, ошол уруш талаштарына, алардын соккуларына, бири-бирин өлтүрүүсүнө адамдар ушунчалык батып калат. Белчесинен эмес, моюнчасынан. Анан Телемах болсо ошол нерсени, кан төгүүнү токтотууна аракет кылат, бирок майынап чыкпайт. Ошондо жанагы кан төгүлүп аткан эки ошол мушкер салгылашып жаткан жерге түшө калып, чөгөлөй калып, жалбарып, Кудайдан корксоңор боло, бул кылганыңар туура эмес деп жатканда ачуусу келген, бул жакта карап турган көрүүчүлөрдүн зени кейип, анан ташбаран кала башташат. Дагы бир жолунда ошол жерде гладиаторлор кылычта өлтүрөт деген дагы түшүнүк бар. Бирок кандай болбосун, ошол элдер айтат, биздин сонун көңүлдү ачып жаткан жерден ошол нерсени бузуп салдың. Эмнеге түштүң? Дейт. Монах Кудайдын сөзүн айтып жатып жан берет. Ал өлгөндөн кийин эл бир нече убакытка үндөбөй калат. Анткени ошондо түшүнөт. Ошондо Монахтын, тагыраагы Телемахтын жасаган ишин түшүнөт. Кудай Теңир анын өлүмү аркылуу адамдардын оюн, көздөрүн ачат. Адамдын жаны маанилүү экендиги, кан төгүү болбош керек экендигин, ушундай ыпластык болбош керек экендигин, кайдыгерлик болбош керек экендигин адамдар түшүнүп, акырындап отуруп, анан алар биринин артынан экинчиси бара жатып, аренадан кетишет. Ошондо ошол доордун императору Ганорий толук кандуу ал дагы өзгөрүлүп, гладиаторлордун салгылашын токтотот. Бул мисал эмнеге жардам берет? Кээде бул мисал кайсы бир адил адамдар болот, ошол адил адамдар башкаларга таасирин бере алыш үчүн өз өлүмү менен же бир кылган иши менен жарык болот экен. Ансыз аларга таасир бере албайт. Биз ичип жаткан таблеткалар, дарылар ашказанга киргенде эрип жок болот. Эрип жок болбосо, бүкүлү жанагы кандай ичсек ошондой болсо, ал таасир бербейт, ал эзилип, өзү жок болуп, анан организмге анын таасир берет. Экинчи мисал, врач Игнац Земельвейс ошондой эле дагы бир врач болгон, Земельвейстен тышкары атын ол жака жазбай калыптырмын. Ошол эки инсан тең, бул 19 кылымда төрөттө же адамды операция кылып жатканда, же адамдын ачык кесилип кеткен ошондой жарааттарына колду жуубай туруп, дезинфекция кылбай туруп, кир кол менен кармабаш керек экендигин абдан өтүнүшөт. Бирок ошол доордун адамдары, врачтары такыр кулак салбай коет.
Алар айтышат жок болбойт деп. Ошондо ошол мен айткан врач Игнаций Земельбейс, анан дагы бир инсан болгон врач. Могул жерде мен ошонун атын жазбай калыптырмын. Ошол инсандар, андан тышкарда башка инсандар бир нерсеге маани беришет. Алар өздөрү көргөзмөйүн, өздөрү адамдардын көңүлүн бурмайын, ал нерсе таасир бербейт экендигин. Ошондо колдорун кесип, атайлап, анан жанагы вирустарды өз колу менен кармайт, анан аларга көргөзөт, мына ачык кесилген менин жараатым. Эми силер маани бербеген, силер кабыл албаган, мен микробторду, бактерияларды кармаймын. Кармаган кезде ал бир нече убакыттан кийин ал өлөт. Ошондой элдер түшүнөт, көрсө биз колду жуубай туруп, тазалабай туруп, операция төрөттөргө кылсак, катышсак болбойт турбайбы деп. Ошондо адамдар өзүн курмандыкка берди, ошондо гана миңдеген адамдардын жашоосуна таасир берди. Экинчи, адилдерден, Кудайдан корккондор аркылуу Кудай Теңир өз таасирин ошол элге тийгизет. Адилдерден, Кудайдан корккондордун же корккондор аркылуу Кудай Теңир өз таасирин башкаларга тийгизет. Мен мисалдарды айтып бердим. Тигил адамдар өздөрүн курмандыкка берүү менен ошол иштерди, туура эмес иштерди жок кыла алгандай эле бир инсан болгон. Эгерде бул адамдар бир медицинада же кайсы бир жерлерде гладиаторлордо ошол өз өмүрүн тобокелге салып, же өз өмүрүн берип, ошол кандуу нерселерди токтоткондой, бүткүл дүйнө жүзүнүн күнөөсү үчүн, бүткүл дүйнө жүзүнүн ыпластыгы үчүн бир инсан болгону дагы ыйык инсан, ал курман болгон. Ал Кудай Теңирибиздин жападан жалгыз болгон уулу Ыйса Теңир. Мына ошол Ыйса Теңир аркылуу Кудай Теңир өзүнүн даңкын көргөзө алды, башка адамдарды куткарды. Жана өзүнүн таасирин элге тийгизди. Үчүнчү жыйынтыктоочу пунктубуз, Ыйса жападан жалгыз болгон ушул дүйнөнүн адили жана ыйык адамы. Ошол аркылуу Кудай бизди бүткүл дүйнөдөгү ыплас элдерди актап, ыйыктап койду, куткарып алды. Демек, адамдардын жаны Кудай үчүн маанилүү. Кудай адамдарды соттоор алды, жазалар алды, сөз түрдө ал издейт адил адамдарды. Бирок ыйык жазууда жазылгандай бир дагы адил адам жок деп жазылып турат. Ыйык жазууда. Бирок ошол адил болбой калган ыплас иштери менен, жийиркеничтүү иштери менен малынып калган биз дагы бир адил адам аркылуу куткарылып алдык. Бул Ыйса Теңир. Кымбаттуу достор, Кудай менен соодалашкан адамдардын, пайгамбардын ордуна бүгүнкү күндө биз да киребиз. Адамдардын жаны маанилүүбү? Ибрайым сыяктуу Кудайдын алдына келип, башка адамдарды куткарып алганга канчалык биз өзүбүздүн күчүбүздү жумшап жатабыз? Же өзүбүздүн күнүмдүк турмуш тиричилигибиздеги маанилүү болгон нерсебиз менен алек болуп калдыкпы? Адамдардын жаны сен үчүн канчалык мааниге ээ? Сен дагы Кудайдын ыйык китебине ушул адил инсан башкалардын жаны үчүн керек болсо өз жанын берүүгө даяр болгон инсан деген Кудайдын тарыхый китебине жазылган инсандардан бололу. Кудайым түшүнгөнгө жардам берсин жана башка адамдарды куткарганга күч берсин. Амин.